Кудайдын чакырыгы 30 май. Көп жылдан бери эле шаарда жашасам да, дайыма GPS навигацияны колдонуп жүрөм. Бул мен кайда экенимди билбегенимден эмес, жөн гана кийинки бурулуш качан болорун так билгим келгендиктен. Жолдордо тыгын болсо, башка жол барбы же жокпу билгим келет. Бул кечигип калуудан коркконумданбы же баарын көзөмөлдөөнү калаганымданбы так айта албайм. Бир жолу да сапарда жүрүп, GPS-тин көрсөтмөсү менен баратып, кургап калган сайдын угунда бир нече чакырым жүрүп кеттим. Көрсө, карта долбоорлук картага негизделип түзүлгөн экен. Туура эмес картаны ачып алыптырмын. Мен бараткандай көрүнгөн жол чындыгында курула элек. Келечекте курула турган жол болуп чыкты. Туура эмес маалыматка ишенгеним үчүн керектүү жерге эмес, башка жака барып калдым. Ошондо мен түшүндүм. Качан гана өз жашоомду толук көзөмөлгө алууга аракет кылсам, туура эмес жерге барып калам. Анткени туура эмес маалыматка таянып алышым мүмкүн. Кээде Кудайдын менин жашоомдогу эркен түшүнүү абдан кыйын болот. Ал бизди кайда көргүсү келет жана кийинки кадам кандай болушу керек? Кээде мен Теңир, мага жөн эле GPS навигация берсең болбойбу? Мына балам, сен бул жерде 2 жыл каласың. 4 жылдан кийин солго буруласың. Сак бол, алдыда оң жакта сени азап күтөт, деп айтып турса, кандай жакшы болмок, деп ойлойм. Бул абдан ыңгайлуу болмок. Забур китебинде мындай деп жазылган: Сенин сөзүң бутума шам, жолума жарык. Мен жол менен баратсам, мага жөн эле шам эмес, күчтүү прожектор керек сыяктуу сезилет. Мен жолду мүмкүн болушунча алысыраак көргүм келет. Бирок өзүмдү билем. Эгер өтө алдыга карап калсам, дароо туура эмес чечимдерди чыгара баштайм. Шам кандай иштейт? Ал болгону алдыдагы бир кадамды гана жарык кылат. Кудайдын сөзүнө таянсам, ал менин бутума шам болуп, жолума жарык берет. Ошондо мен бир кадам, анан дагы бир кадам жасай алам. 100 кадам басып өткөндү байкабай калам. Бирок акыры Кудай каалаган жерге жетем.